тасма Жусуп Абдрахман уулунун 120 жылдыгына арналат. Казакстанда эмгектенген Өзгөндүк Темирбеков Байыштын колдоосу менен даярдалды. 1938 жылдын 5 ноябрь күнү Фрунзе шаары НКВДнын сурак бөлмөсү 18 айдан бери абакта отурган жана азып кеткен орто жаштагы кишини алып киришет бул жерге. Орус тергөөчү көнгөн адатына ылайык папкесин ачып, баягы эле тажатма жана кайталанма суроолорун бере баштайт. Түрмөдө жатканы менен сынбаган жана көзүнөн от жанган айыпталуучу ар бир суроого ызырына жооп берет. Тергөөчү акырында Англиянын шпиону экендигиңди жана советтик түзүмгө каршы иштегендигиңди мойнуңа аласыңбы деп такайт. Бирок кан манастын урпагы акыйкат барбы же аны да атып өлтүрдүңөрбү? Кезегинде кызматта отуруп силердей шүмшүктөрдү байкабай калгандыгыма өкүнөм деген соң дароо ордунан туруп отургуч менен тергөөчүнүн башына чаап жиберет. Сырттагы сакчылар ошол замат бөлмөгө кирип мылтык менен айыпталуучуну атып салышат. Дал ошол мүнөттөрдө НКВДнын башка имаратында анын бир тууган иниси уктап жаткан жерден ойгонуп кетет. Жанындагыларга эмнегедир жүрөгүм тынч эмес, түшүм жаман, абама бир нерсе болгонго деп кайгырат. Ошол эле түнү большевиктер аны да атып салышкан. Эки бир тууган бири-биринин абалынан кабарсыз бир күндө шейит болуп кете берген. Көп өтпөй алардын артынан эл душманы деп аталган Абдыкерим Сыдык уулу, Иманалы Айдарбек уулу, Касым Тыныстан уулу, Төрөкул Айтмат уулу, Абдыкадыр Орозбек уулу жана башка жүздөгөн кыргыздын чыгаан уулдары атылып, Чоң Таш айылындагы кыш чыгаруучу заводдун мешине ыргытылып көмүлгөн. Советтик пропаганда аларды канчалык каралабасын, алардын элесин элдин жүрөгүнөн өчүрө алган эмес. Каңыр иш 40 жылда билинет демекчи, эгемендүүлүктүн шарапаты менен советтик режимдин дагы бир кандуу жорого ачыкка чыккан. Дал ошол 137 шейиттердин эң биринчиси болгон ал эки бир тууган ким эле? Улут лидери Жусуп Абдрахман уулу. 1900 жылы Айтылуу көлдөгү 7 акенин бири Садыраке ажылыкка аттанып калат. Бул кишинин берекелүү батасын алып калалы деген саяк уруусунан чыккан Абдрахман бий аны конокко чакырат. Абдрахман Ысык көлдүн Чиркей учурдагы Жаркынбай айылында жашачу. Күнгөй ак суу аймагынын болушу эле. Атасы Балбан ажыдан алган тарбиясына ылайык аксакалдын сыйын жайына коет. Ал эми анын сыйын урмат катары Садыраке минтип бата берет. Кудайым сага оң менен солго таанымал, элдин жүгүн көтөргөн жана керегине жараган уул берсин. Бир жылдан кийин 1901 жылдын 21 декабрь күнү Абдрахман уулдуу болуп, атын Жусуп коет. Садыракенин батасы кабыл болуп, бул кара тору бала келечекте кыргыз үчүн эбегейсиз чоң кызмат кылаарын ким билсин. Атасы Абдрахман манап бий жана болуш болгондугуна карабастан, Жусуп эрке талтаң болуп чоңойгон эмес. Балагат жашына жеткенде атасы Жусупту айылдагы молдолорго тапшырат. Күн сайын мечитке каттаган идиректүү бала Өмүралы, Асан Кожо жана Кол Назар аттуу молдолордун колунда окуп, кат сабаты жоюлуп, арабча тамга тааныйт. Андан кийин алгач Сазановка, кыргызча аты Сасык булак, Тыныстанов жана келечектеги көптөгөн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү менен Орус түзөм мектебин бүтүрөт. 14 жашында Каракол баштапкы окуу жайына тапшырган. Бирок 16 жылкы үркүндө окуусу үзгүлтүккө учурап, эл менен кошо Кытайга качууга мажбур болот. Сапар учурунда атасы Абдрахман келте оорусунан улам көз жумат. Ак падышанын жазылоочу отряддары кыргыздардын бир бөлүгүнүн артынан түшүп, Эңилчек ашуусуна жетип барышат. Орус казактарын көргөн Жусуптун апасы дароо Жусуп эниң токону алып арчанын артына бекингиле. Орус келетат деп кыйкырат. Жусуп дароо токону артына көтөрүп, арчаны аралай кире качат. Бирок апасы менен бир туугандары жашынганга жетишпей калышат. Жетип келген орус аскерлери апасы менен биргеликте жети бир тууганын кылыч менен мууздап салышат. Жусуп жана иниси мунун баарын көздөрүнө жаш толсо да ыйын сыртка чыгара албай алыстан карап турушкан. Байкуш эне эч болбосо ушул эки баласынан тукум уланып калсын деген го. Санжырачылардын пикирине ылайык Жусуп Абдрахман уулу 14 бир тууган болгон. Үркүндөн эл ичинде Токо деп аталган иниси Токтомамбет менен бир эжеси гана аман калганын айтып келишет. Ошентип Жусуп эл катары Кытайга барып, ал жердеги кыргыздар көргөн азап тозокко күбө болгон. Кийинчерээк эл менен кошо мекенине кайткан соң Каракол гарнизонунда атпагар болуп иштейт.
Ал жердеги орустар акысын бербей койгондуктан улам коро шыпыруучу жана башка жалданма жумуштарга кол урат. Томоло жетим калса да эниси токону кор кылган эмес. Байманаптын баласы болсо да кара жумуш кылуудан уялбай, тескерисинче бирөөгө көз каранды болуп жашагандан намыстанчу. 1917-жылкы революциядан кийин Алмата шаарына барган. Ал жерде жалдан иштеп жүрүп казак кызы Гүлбахрамды жактырып калат. Бардар үй бүлөнүн кызы болгон Гүлбахрам алгач аны теңине албай тоготпой койгон. Бирок көрөгө чапасы жаш баланын кедей болгону менен зирек, акылдуу жана эмгекчил экендигин байкап, келечекте бул баладан бир нерсе чыгат деп кызын көндүрөт. Ошентип Абдрахман уулу Жусуп 16 жашында үйлөнүп алган. 1918-19 жылдар аралыгында кызыл аскерлеринин арасында Жети суу фронтунда энеси менен бир туугандарын аеосуз өлтүргөн ак казактар полкуна каршы сабылашат. Алматыдагы командирлик курсту бүтүрүп, Ташкенттеги аскердик Очогорку мектепти ийгиликтүү аяктайт. Ден соолугунан улам аскерден кетпегенде, балким Жусуп Абдрахман уулу көрүнүктүү аскер башчы болмок деген да ой келет. 1919 жылдан тарта Башоду менен Жети суу аймагынын жаңы өкмөтүн түптөөгө киришет. Зээндүү бала бат эле көзгө илинип, кыргыз комсомолун жетектеп калат. Кийинчерээк партиянын мүчөсү болгонго да жетишет. 1920 жылы Москва шаарында өткөн ВЛКСМдин 3-съездинде Жети суу аймагынан делегат катары катышып, президиумда Лениндин жанында отурган. Татар элинин коомдук ишмери Ильяс Алкин, Жусуп Абдрахман уулу 3-съездде элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы, Лениндин жанында отурган жана экөө Түркистан аймагындагы саясий абалды, ар бир элдин өз тилинде иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн жана калктын абалын узакка талкуулашкан деп айткан жайы бар. Ал убакта Жусуп болгону 19 жашта эле. Анын зеректигине көптөгөн адамдар суктанчу. Эне тилин жана орус тилин мыкты деңгээлде билгендиги анын кызматтык тепкичте көтөрүлүүсүнө өбөлгө түзгөн. Учурдагы жаштарга окшоп өз жаштыгын оюн күлкү шапартайып өткөзбөстөн, билимин билик, кароосун казык, эркин эсеп, өмүрүн өзөк кылуу менен өз элине кызмат кылууга арнаган. Алмата шаарында жооптуу катчы, Талды коргон жана Караколдо катчы, Пишпек жана Жети суу областык уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси кызматтарын аркалаган. Совет бийлиги жаңы эле пайда болгон күндөн тарта Ак Падыша мезгилиндеги Түркистан генерал-губернаторлугунун ордуна 1918 жылы Ташкентте жайгашкан Түркистан автономдук республикасы пайда болот. Анын курамына учурдагы Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын аймактары кирет. Ал учурда Каспий, Самарканд, Жети суу, Сырдария жана Паргана деген дубандарда куралган. Саясий сабатсыздыгынан жана баяоолугунан улам түркистандыктар ичара биримдигин бекемдөө жана Москвадан көз карандысыз саясат жүргүзүүнүн ордуна аймак-аймакка бөлүнүү жана бийлик талашуу менен алектенип калышкан. Совет бийлиги болсо өз кезегинде муну ыңгайына жараша колдонгон. Жер-жерлерде түрдүү партиялар пайда болуп, ар бири жалпы мусулмандардын мүдөөсүн көздөбөстөн кокту колот менен бир уруунун аймактык тегерегинде кызыкчылыкты гана максат кылган. Жусуп Абдрахман уулу бул абалды мынтип сүрөттөгөн. Өлкөдө 34гө жакын партия бар. Бирок биринин да бычакка сап болгон программасы жок. Бири-биринен эч кандай айырмасы жок. Болгону бийлик үчүн гана күрөшкөн саясий топтор. Ооба, көптөгөн партиялар кайсыл бир байдын же эски болуштун менчик бир партиясына гана айланып, аймактык же жеке кызыкчылыктан өйдө көтөрүлө алган эмес. Ошолордун ичинде Жусуп атабыз жалгыз гана Туран жана Алаш Ордо партиясына ичи жылычу. Анткени бул партиялардын программасында Түркия менен биргеликте бүткүл Түркистан аймагынын биригүүсү жана күчтүү мамлекет түптөө идеясы бар эле. Мунун баарын 1936 жылы Кыргыз Тоолуу автономдук облусунун 10 жылдыгына карата жазган эмгегинде эскерген. Түрк дүйнөсүн бириктирүүгө абдан кызыгып, жада калса ошол мезгилдеги түрк ааламына белгилүү болгон Осмон аскер башчысы Энвер Пашанын урматына туңгуч перзентинин атын Анвар деп койгондугу да жөн жерден эмес. Ошентип, Түркистан АСР түзүлгөндө кыргыздар экиге бөлүнүп, түштүктүн кыргыздары өзбектердин курамына, ал эми түндүктүн кыргыздары казактардын курамына кирип калган. Эки жакта тең кыргыздар этностук азчылыкты түзгөн үчүн алардын социалдык, экономикалык жана маданий мүддөөлөрү көп эске алынбай, кыргыз тилинде басма сөз иши же мектеп болгон эмес. Орто Азиянын эң байыркы эли кантип эле мамлекетсиз калсын деген Жусуп Абдрахман уулу бизге мамлекет керек деп
демилге көтөрүп, чуркап жүрүп ошол мамлекеттин пайдабалын түптөгөнгө жетишет. Анын бирден бир зор эмгеги кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүнүн башатында туруп, дал ошол тагдыр чечкен маселеде түркүк болуп, орошон окуялардын ортосунда жүргөндүгү. Ал алгачкылардан болуп улуттук автономия түзөбүз деп чыккан. 1922-жылы тоолуу республика деген идеяны сүрөп, Абдикерим Сыдыковду улуу агасы жана устаты катары сыйлап, алдыга чыгарган жана ага дем берип, үзөңгүлөш болгон. Бирок ошол эле учурда өздөн чыккан чыккынчы жана кол мүнөздөр бизге мамлекеттин эмне кереги бар? Ушул абалыбыз деле жакшы деп артка тарткан. Советтик режимдин бөлүштүрүү саясатынын натыйжасында 1924-жылдын 27 октябрь күнү Түркистан автономдук республикасы жоюлуп, ордуна Өзбекстан жана Түркмөн Советтик республикасы, Тажик автономдук республикасы, Каракалпак жана Кара Кыргыз автономиялуу облустары түзүлөт. Кошумча айта кетчү жагдай, казак боордошторубуз 1920-жылы РСФСРдин курамында Кыргыз автономдук республикасын түптөгөн. 1925-жылы гана Казак автономдук республикасы болуп өзгөргөн. Ошентип, Өзбек, Тажик, Түркмөн жана казактар өзүнчө республика же болбосо автономдук республика статусун алган чакта, биздин өлкөбүз Кара Кыргыз автономдук областы деген макам менен кала берген. Алардан калбай, биз да республика болгонго татыктуубуз деген ураан менен жан урап аракет кылгандардын сап башында Абдикерим Сыдык уулу, Ишеналы Арабай уулу жана алардын шакирти Жусуп Абдрахман уулу бар эле. Бул үч залкар инсан алгач Түркистан республикасынын курамында Кара Кыргыз Каракалпак автономиясын түзүүнү жана борборун Жалалабад шаарына жайгаштырууну сунушташкан. Бул долбоорго ылайык анын аймагы Ысык көлдөн Арал деңизине чейин жетип, бүткүл Кара Кыргыз жана Каракалпактарды өз курамына алмак. Бирок ошол учурда өздөн чыккан кээ бир саткындар менен партиялык төөлдөр бул демилгени колдобой койгон. Алар Кара Кыргыздар менен Каракалпактар бири-биринен алыс жашайт. Кара деген аталыштардан башка бириктире турчу эч нерсеси жок деп мыскылдашкан. Жусуп Абдрахман уулу күнү түнү тынбастан жаңы түптөлүп жаткан Кыргыз автономдук облусунун чек араларын тактоодо эбегейсиз чоң мээнет кылган. Жана түштүк менен түндүк кыргыздарды бөлүп, башка республикалардын катарына киргизүүсүнө кескин түрдө каршы чыккан. Большевиктердин дөш ааларынын бири Каганович түштүк менен түндүктөгү кыргыздарды кыргыз деген сөздөн башка эмне байланыштырып турат деген суроосуна бизди Манас эпосу бириктирип турат. Караколдо, Бишкекте жана Ошто да Манас айтылат деп жооп берген. Мындан сырткары ал көптөгөн экономикалык, географиялык жана тарыхый далилдерди келтирип, келечектеги Кыргызстандын жана кыргыз элинин бүтүндүгүн сактап калган. Бул аракетинде ал өзүнүн сабырдуулугун жана тайынбастыгын көрсөткөн. Жусуп атабыз 4 союздук республиканын учурдагы чек арасын тактаган комиссиянын мүчөсү катары Кыргызстанды төрө кылдырып, ар бир чарчы метр үчүн үстөл үстүндө казак, өзбек жана тажик төөлдөрү менен талашкан. Мисалы, ал Анжияндын көпчүлүгү кыргыздар экендигин айтып, жана аны бизге бергиле десе, казак боордоштор Ташкент аймагында казактары көп экендигин жүйө катары келтиришкен. Бирок Анжиян менен Ташкенттин айланасында казак жана кыргыздар көп болгону менен, шаардын негизги жашоочулары өзбек туугандар экендиги эске алынып, ал жерлер Өзбек ССРнын курамында калган. Учурдагы Араван, Карасуу, Баткен, Өзгөн, Сузак, Аксы, Чүй, Көл жана Талас аймагындагы жерлердин Кыргызстанга таандык экендигине Жусуп Абдрахман уулунун ат көтөргүс мээнети бар. Чек ара иштерин тактоо менен гана тим болбостон, башка иштерде да күжүрмөндүгүн көрсөткөн. Анын кумурскадай эмгекчил жана кайсыл гана ишти болбосун майын чыгара жасагандыгы учурдагы тарыхчыларды таң калтырат. Жада калса 1923-жылы Жусуп атабыз прокурордун жардамчысы болуп да эмгектенгендиги, анын ар тараптуу инсан болгондугун далилдейт. 1924-жылы ал партиялык кызматкерлердин ысырапкерчилигине каршы чыгып, ашкере ысырапкерчиликке каршы күрөш жарыялаган. Элдин мүлкүн үнөмдүү пайдалануу боюнча токтом чыгарган. Пайдасыз иш сапарларды жана мамлекеттин эсебинен телефон аркылуу чалуулардын санын кыскартып, өз кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин атын минүүгө тыюу салган. Элдин эсебинен батир алуу, жылыткыч алууга да карамандай каршы чыккан. Бул маселелерди жалпы Түркистан аймагынын деңгээлинде көтөрүп, кээ бир ушунпайлардын кыжырын кайнаткан. 1925-жылы Москвага чакырылып, уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары, инструктор, катчы жана башка бир нече жооптуу кызматтарда иштеген. Кээ бир билдирүүлөргө ылайык жалпы чогулушка кечигип келген Сталинге жыйындын катчысы катары эскертүү бергени анын эр жүрөк жана тайманбас мүнөзүнөн кабар берип турат. Москвада ошол доордун адабий жана интеллектуалдык элитасы менен тең ата сүйлөшүп,
Назым Хикмет, Маяковский, Кушнер, Булгаков, Арагон, Ахматовалар менен санаалаш мамиледе болгон. Бул Жусуп Абдрахман уулунун бир гана мамлекеттик ишмери гана эмес, жан дүйнөсү бай өзгөчө инсандыгын көрсөтүп турат. Дал ушул адабий чөйрөдөгү мамилесинин натыйжасында Аяш уулу Чыңгыз Айтматов Луи Арагон аркылуу бүткүл дүйнөгө таанылган деген аңыз кепте айтылып жүрөт. Жусуп Абдрахман уулу Кыргыздын биринчи дипломаты да болгон. 1925-жылдын 30 май күнү 2 айлык мөөнөткө Иран мамлекетине жөнөтүлүп, элчилик вазыйпасын аткарган. Персиянын Харасан, азыркы Мешкет шаарына элчилик иштерди тескөө үчүн барган Абдрахман уулу Жусупка атайын дипломатиялык паспорт даярдалган. Бул архивдик документтер Жусуп Абдрахман уулу кыргыз дипломатиясынын сап башында тургандыгына ачык далил. 1926-жылы Жусуп Пишпекке кайтып келип, Абдыкадыр Орозбековдун орун басары болуп иштей баштайт. Ошол эле жылы Кыргыз автономиялык облусу Кыргыз автономиялык республикасына айланган. Бирок Жусуп Кыргыз республикасы союздук республикалар менен тең ата бир мамлекетке айлануусун эңсеген. Анын бул аруу тилеги 10 жылдан кийин 1936-жылы Жусуп Оренбургда сүргүндө жүргөн мезгилде гана ишке ашкан болчу. Эгерде ошондо өз мамлекеттүүлүгүбүзгө ээ болбогондо, анда бүгүн балким кыргыздар Каракалпактар сымалы Казакстандын же Өзбекстандын курамында калып кетмек белек, ким билет. 1927-жылдын март айында болгону 26 жашында Жусуп Абдрахман уулуна туңгуч кыргыз өкмөтүнүн башчысы вазыйпасы жүктөлөт. Кыргыз АССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Аталган кызматта мамлекеттик түзүлүштүн пайдубалын курууну өзү жетектеген. Жусуп Абдрахман уулу өкмөт башчылыкка келген алгачкы күндөн тарта сталиндик режимдин индустриализация жана таптык, башкача айтканда адамдарды түрдүү класстарга бөлүп, алар менен күрөшүү саясатына каршы болуп, бул усулду жактаган эмес. 1927-жылы манаптар жөнүндө токтом кабыл алынат. Токтомго ылайык бүткүл бай манаптар жашаган жеринен күч менен көчүрүлүп, мал мүлкү конфискация болгон. Бул саясаттын негизги максаты элдин башын бириктирген акылман жана көрөгөч, эли жерин жана динин сүйгөн эл жакшыларын жок кылуу болчу. Совет бийлиги бай манаптарга улак деген жала жаап, аларды куугундуктоо үчүн атайын инструкция иштеп чыккан. Ага ылайык кулактар 3 топко бөлүнгөн. Биринчи топко советтик бийликке каршы пикирде болгон жана соттолгон бай манаптар. Экинчи топко оокаты тың болгон бай манаптар. Жана үчүнчү топко таасирдүү элге сөз өткөн молдо кожолор кирген. Ушундай жол менен совет түзүмүнө кыңк этпеген, жарды жана динсиз баш ийүүчү бир коомду башкарууну каалашкан. 1928-жылдын 21 октябрь күнү Нарын, Талас, Каракол жана Ош аймагындагы эң көрүнүктүү бай манаптарды күч менен көчүрүү пландаштырылган. Бүгүнкү күндө тарыхтан кабары жок кээ бир жарандарыбыз бир нече документтерди окуп алып эле Жусуп атабыз кулакка тартуунун башында турган турбайбы деген күмөндүү ойлордун жетегинде калып кеткендиги маалым. Бирок тескерисинче 1928-жылы ал бай чарбалардын мүлкүн тартып алууга каршы чыккандыгын билишпейт. Жусуп жада калса куралдуу каршылык көрсөтүүгө алып келет деп эскерткен. Күндөлүгүндө комиссиянын жыйынында болдум. Байлардын чарбаларын тартып алуу маселесине каршы чыктым деп жазат. Тилекке каршы Жусуп атабыз канчалык каршы болбосун Москвадан келген буйруктарга ылайык 1929-жылдын 4 февралынан тарта ири бай манаптарды Кыргыз АССРнын аймагынан көчүрүү тууралуу токтом чыгат. Негизинен эле 1920-30 жылдар аралыгында Совет режиминин бул саясатынан улам 320 000 үй бүлө кулакка тартылып, 2 миллион адамдын жашоосу кумга айланган. 400 миллион рубль өлчөмүндөгү мал мүлкү тартылып алынган. Жусуп атабыз тездик менен адилетсиз кошумча күнөөсүздөрдү кошуп, ири бай манаптардын жана кулак чарбаларынын санын эбегейсиз өсүшүнө эми ачыктан ачык каршы чыкканын күндөлүгүндө бул саптар тастыктап турат. Мага секретариаттын ири байларды көчүрүү боюнча баяндама жасоону сунушташты. Эскирди деп баш тарттым. Москванын сунушун четке кагып баш тартуу эмне деген гана эрдикти талап кылат. Кулакка тартуу саясатынын натыйжасында элдин совет бийлигине болгон ишеними кетип, массалык Кытай тарапка качуу өнөкөтү күчөйт. Буга кошумча антисоветтик куралдуу топтор түзүлүп, түрдүү кыймылдар пайда болот. Мындай болоорун билген жана бир нече жолу эскерткен Жусуп Абдрахман уулунун кеп кеңешин эч ким эске алган эмес. Укмак турсун анын ордуна дал ушул куралдуу топторго басмачы ылакабын ыйгарып, алар менен күрөшүүнү өкмөт башчы Жусуптун мойнуна илип койгон. Массалык түрдө коллективдештирүү саясаты кедей жана орто дыйкан катмарды колхоздорго бириктирген.
Ал эми байманаптарга каршы кулакка тартуу аракети акыл эстүү, мекенчил жана динин бекем тутунган катмардын жок болуусун тездеткен. Кулакка тартуу жарайынынын негизги максаты бирдей коомду куруу болгон дешет. Бирок бул табигый коом түзүлүшүнө каршы келген бир түзүм эле. Байманаптарды кулакка тартуу учурунда өз мезгилинде байдын короосунан даам сызып, кечээ эле анын жакшылыгын көргөн кээ бир кедей шылуундар бул абалды өз кызыкчылыгына пайдаланууну көздөгөн. Алар өздөрүнө окшогон томаяктарды топтоп байманаптардан тартып алган аттын мыктысын минип, кооз кийимин кийип, айылдарды кыдыра баштайт. Буга чейин байкуш болуп жүрүп, заматта ат минип калган бул өз элинин чыккынчыларын калайык калк атка минерлер же болбосо актив деп атап койгон. Анткени алардын мурунку томаяктардын ичинен чыккан кедейлердин ирденген жаңы бир катмар экендигин баары билчү. Көпчүлүк учурда мурун кылмышы үчүн чыгарылган жазасынын өчүн жана кегин байманап менен казымалдуулордон алгандарда пайда болгон. Москва мунун баарын көрүп турса да, көз жумуп, бөлүп жарып башкар саясатын жүргүзгөн. Кайсыл бир адамды байманапка чыгарып, аны кулакка тартуу чечимин үчүлтик деп аталган 3 адамдан турган атайын кеңешмеле чечип койчу. Байманаптар мал мүлкүнөн гана ажырабастан, колу бутуна кишен урулуп, үй бүлөсү менен биргеликте өз мекенинен алыс болгон аймактарга сүргүнгө айдалган. Эл арасында болсо аларды эл душманы кылып көрсөтүү үчүн агит гезиттер таратылчу. Ошентип жүрүп, кыргыз элинин акыл эстүү катмары бир кыйлага суюлган. Анын ордуна келген томаяктардан куралган бир өкмөт аркылуу Совет бийлиги өз саясатын жүргүзгөн. Ал мезгилде Москвадан келген буйрукту анализдеп, анан гана ишке ашырууга аракеттенген Абдрахман уулу сыяктуу эр азаматтар саналуу гана болчу. Көпчүлүгү маңкурт сыяктуу кыңк этпеген, бөрк ал десе баш алган, өз элинин тагдырына балта чапкандан да артка чегинбегендер эле. Совет бийлигине негизи эле ушундай кыңк этпес бир роботтор керек болчу. Жусуп Абдрахман уулу кээ бир байманаптарды кулакка тартуудан сактай албаса да, бирок эскерүүлөргө ылайык бир нече молдолорду кулакка тартуудан сактап калган. Молдого тийбегиле, айылда молдо болбосо болбойт деген жайы бар. Ошентип эл үркүндөн кийин экинчи ирет жапырт Кытай тарапка кача баштайт. Калайык жаңы орногон Совет бийлигинин ак падыша бийлигинен эч кандай айырмасы жок экендигин түшүнөт. Арба жайлоосу аркылуу Кытай тарапка качууга аракет кылган Черик уруусундагы ат башылык кыргыздарга Совет бийлиги буктурма коюп, аларга ок жаадырган жана бейкүнөө адамдарды шейит кылган. Коммунисттик партиянын жана комсомолдун активдүү мүчөлөрү эл менен кошо качып кетүүсү жана басмачылар деген топко кошулуусу, элдик каада салт, үрп-адат жана диний баалуулуктарга таянуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу болкурч абалдан чыгып кетүүгө бир топ аракет кылган. Сузак аймагын кыдырып жүргөн учурда көптөгөн дыйкандар басмачылардын тобуна кошулуп кеткендигин жана жергиликтүү калкаларды жашырып жаткандыгына өзү күбө болгон. Партиялык кызматкерлердин Москвага берген кабарында Орто Азиядагы дыйкандардын куралдуу кыймылдары күч алган аймактарына Баткен, Лейлек, Алай өзгөн кирип, жергиликтүү элдин колдоосу алар менен күрөшүүнү татаалдаштырып жаткандыгын билдиришкен. Көпчүлүк учурда карапайым адамдын кейпинде эл аралаган Жусуп Абдрахман уулу кеңеш бийлигине каршы чыккандар, советтик режим айткандай, байманаптар жана контрреволюционерлер эмес эле. Эл арасында карапайым аскердик кител менен башында аскер баш кийимин кийип, Жалалабадта чайханада олтуруп элдин абалынан кабар алып, мүдөөсүн уккан. 1931-жылы Жусуп атабыз түштүк жергесин кыдырып жүрүп, Ош шаарындагы чайханада эл менен жолугушуп, алардан Совет өкмөтү кандай деп сурайт. Жусупту эл тааныбай, жаман деп нааразы болуп кыйкырышат. Албетте, кыйынчылыктар менен биргеликте Жусуп Абдрахман уулу бир топ ийгиликтерге да жетишкен. Жусуп атабыз көчмөн урууларынын отурукташуусуна салым кошуп, кол тийгиз дан фондун түптөгөн. Дал ушул фонддун эсебинен ачарчылык убагында элдин тамак аш коопсуздугун камсыз кылган. Өкмөт башчы мезгилинде Ош шаарына аэродром, Чолпон Ата шаарына ипподром, 1928-жылы Фрунзе токмок темир жолун демилгелеп, кийин балыкчыга чейин узартууну көздөгөн бир долбоорду ишке ашырган. Көптөгөн завод, фабрикаларды жана жумушчулар үчүн жатаканаларды салдырган. Чомуш суу тосмосун, Ат башы каналын курдурган. Ош жана Жалалабад кантондорун бириктирген. Бишкекте эт комбинат, ал эми кантта кант заводун курууга жетишкен. Мындан сырткары көпчүлүккө маалым болгон чехтердин Интергельпо кооперативин түзгөн. Кыргыз атчандар дивизионун түзүү менен биринчи кыргыз армиясын түптөгөн. Ал учурда көпчүлүк башкарма жана инженердик кызматтарда орус жана жөөттөр, ал эми кыргыздар жалаң эле маданият, искусство жана мугалимчилик менен алектенип жатканына абдан тынчсызданган. 1931-жылы Москвадагы көптөгөн окуу жайларга 60га жакын окуучуларды жөнөтүп,
аларга каржылык колдоо көрсөткөн. Ал жакта алгачкы кыргыздардан турган экенчилдердин уюмун, башкача айтканда кыргыз диаспорасын түзгөн. Фрунзеге кайткан соң ар бир министрликтерге ошол студенттерге камкордук кылууну бөлүп берген. Жашы 30да болсо да кыргыз жаштарына айланайын балдар, жакшы окугула, келечек силердин колуңарда. Силер окууну мыкты бүтүрүп келгичекти мен иштеп турам. Анан силерге окшогон кесипкөйлөргө өткөзүп берем. Менин жарытарлык деле билимим жок. Болгону орус тизем мектебинде 3 жыл гана окуганмын. Кеп илимдин баарын чогултуп куржунга салып алуу эмес. Негизгиси адамдарга адамча мамиле кылууда, тил табышууда, деп учурдагы кээ бир аксакалдар айтпаган насаатын айтчу экен. Жалгыз гана чарбалык иштер менен алектенбестен, кыргыз тилинин келечеги үчүн да үлкөн иштерди аткарган. Кызматта олтурган мезгилде иш кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүүнү акырындык менен киргизе алган. Алгач аппарат кызматкерлери кыргыз тилинде сүйлөөгө жана жазууга тийиш деген оозеки буйругу чыккан. Ал эми 1929-жылы Жусуп Абдрахман уулунун демилгеси менен Кыргыз АСРнын конституциясына кыргыз тили мамлекеттик тил катары бекитилген жана мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билүүгө тийиш болчу. Бирок кийинчерээк бул жобо Москвадан келген көргөзмөгө ылайык жокко чыккан. Бош убактысында китеп окуп, музейлердеги көргөзмөлөрдү калтырган эмес. Москва шаарындагы архивдик материалга ылайык 1931-жылы 29-июлда анкета толтуруп жатып, немис өзбек тилин, орточо перс жана уйгур тилдеринде оюн түшүндүрө ала турган жалыктарыбызда ал эми казак, кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөй ала тургандыгын белгилеген. Башка бир анкеталык маалыматтарга ылайык татар жана араб тилинде мыкты деңгээлде билгени жазылган. Замандаштары Фрунзе менен Москва ортосундагы темир жолдогу 5 күндүк сапар учурунда Жусуп атабыз Чеховдун алты томдугун бүтүргөндүгүн айтып калчу. Илимге абдан умтулган, бош убактысын текке кетирбестен китеп окуган, өзүнчө изденген бир асыл зат эле. Өзгөчө жаштарга жаш кезде илимге тынбай умтулуш керек. Ал өзүнөн өзү эле мен мындамын деп келе калбайт. Илимге түн уйкусунан, күн тынымынан кечип, ар качан тынбай аракет кылып, китепти жырткандар гана жетет. Илимдин жолу татаал деп айтканын эскеришет. Эркин Тоо гезитинин негиздегендеринин бири катары Жусуп Абдрахман уулу байма-бай жергиликтүү гезиттерге өз макалаларын чыгарып турчу. 1928-жылы анын Кыргызстан деген аталыш менен өлкөнүн алгачкы тарых боюнча эмгеги жарык көргөн. Бул китебин Жусуп атабыз араб арабинде жазган. Буга кошумча 1916-жылкы көтөрүлүш деген эмгеги да чыккан. Ал китебинде үркүндүн негизги себептерин иликтеген. Тарыхка өтө маани берчү. Кээ бир адамдарды убактылуу, кээ бирин түбөлүккө алдап коюу мүмкүн. Бирок бүтүндөй бир коомду узак убакыт бою алдоо мүмкүн эмес деп айткан жайы бар. Замандаштарынын айтымында чоң кызматта отурса да, эч менсибеген кичипейил сапаты бар эле. Ошол эле учурда киши баласы көзүнө тиктеп карай албай турчу, курч назардуу жана таңдайынан чаң чыккан чечен болчу. Зияш Бектеновдун эскерүүсүнө ылайык, кыштын суук күндөрүнүн биринде ал досу Касым Тыныстан уулу менен үйүндө маектешип олтурган. Эшиктен иниси Токо кирип келет. Аны көрөр замат Жусуп чуркап барып, анын пальтосундагы карды күүп кага баштайт. Бул кичипейилдигине Токо абдан уялып, "Коюңуз жаба, өзүм эле кагам, сиз деген чоң жетекчи болсоңуз" деп бурк этет. Анда Жусуп атабыз: "Анын эмнеси бар экен, Токо? Менин бул дүйнөдө сенден башка бир тууганым жок. Үстүмдү кагып койсом мен эмне тактыдан кулап кечирейип калмак белем. Сен мага ата-энебизден калган аманатымсың" деген экен. Жусуп атабыз чоң кызматта отурса да, бирок элдин мүлкүнө кол салбай, адал эмгек менен тапкан гана ырыскысын жеген инсан эле. Эл катары азыркы Бөкөнбаев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан чакан үйдө жашачу. Жусуп Абдрахман уулун өлкөнүн келечеги тынчсыздандырып, түн уйкусун качырган. 1929-жылдын ноябрь жана 1930-жылдын апрель айында Сталинге бир нече ирет кат жазат. Өз катында Кыргыз Автономдук Республикасына толук кандуу союздук республика статусун берүүгө убакыт келгенин белгилеп, Сталин менен жолугууну талап кылган. Бирок Сталин бул каттарды жоопсуз калтырган. Мындан сырткары ал өз катында Сталиндин кээ бир союздук республикалардагы 3 тепкичтүү саясатын кескин сындаган. Албетте бетке айтылган ачуу сын жана критика Сталинге анчейин жага берген эмес. Кийинчерээк Жусуптун бул аракети ашкери улутчулдук катары бааланган. Ал мезгилде Москва жана Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга чийки зат берүүчү колониалдык аймак сыяктуу мамиле жасалгандыгы белгилүү. Борбордо жашоо турмушу анча оңой элек элдин абалы кызыктырган эмес. Кыргыздардын данегиндери,
пахта көмүрү, жогорку сапаттагы эт азыктары Москваны кызыктырып, өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү менен эсептешпестен ол чойгон план тапшырмаларды берип, аларды кыйшаюусуз аткарылышын талап кылышкан. Түркистандык мусулмандардын жонунан кайыштылген совет бийлиги жөнүндө Жусуп Атабыз күндөлүгүндө булар кайсы жери менен ойлонушаарын билбейм деп жазган. Планды аткарбаган ар бир үйдү тинтүүгө алганына каршы чыккан Жусуп Абдрахман уулу 1931-жылдын январь айында тинтүүгө тыюу салган чечим кабыл алат. Бирок аталган чечимге саботаж кылган кээ бир армян жана жөөт башкармалар өз билемдигине салып элди кыйнаганын токтоткон эмес. Дан жана пахта тапшыруу боюнча планга жетпегендерге катаал чараларды колдонушкан. Мисалы Таласта Мээр аттуу партиялык кызматкер дыйкандарды аял эркек дебестен дырдай жылаңаштап, айылдарды кыдырууга мажбур кылган. Кочкордо болсо дыйкандардын колдорун аркан менен бурап, орто кулумдагы ыкмалар менен кыйноого алышкан. Караколдо активдер кепинден кийим бычып, ошону кийип жүрөсүң деп кыйнаса, өзгөндөгү коммунисттер дыйкандарды камчы менен урганды адат кылгандыгын архивдик маалыматтар далилдеп турат. 1932-жылы өлкөбүздө данды катып алды деген айып менен 100ге жакын адам атууга кеткен. Совет бийлиги данга бай аймактардын бүткүл данын жыйнап, Европа өлкөлөрүнө экспорт кылган чакта СССРде 10 миллион адам ачкачылыктын айынан көз жумган. Бирок булардын ичинен эң көп казак эли жабыр тарткан. Бул чындыкты ачык айткан башчыларга популист деген ат коюлуп, иштен алынган. Статистикага ылайык казактардын 40 миллион малынын 1/10 гана калган. Советтик режим бардык данын жана малын тартып алып, каршы чыккандарды аяосуз атып салган. Ошол мезгилде казак талаалары өлүк жыттанып кеткен. Өткөн кылымдын 30-жылдары казак элинин саны 4 миллионго жакын болсо, 2 миллион адам ачарчылыктан улам көз жумуп, калган 1 миллионго жакын казак өз мекенин таштап, кара курсактын айынан жер которууга мажбур болгон. Казак боордошторубуз Сибирь, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Кытай, Монголия, Иран жана Туркия аймагына чейин чилдей тараган. Бирок эң көбүн кыргыз эли кабыл алган. Анткени казак-кыргыз эзелтеден бир атанын биринин балдарындай тууган эл болчу. Алар кыргыздарга бир четинен боор тартып, экинчи жагынан эң жакын коңшулаш өлкө болгон үчүн келишкен. Казакстандагы ачарчылыктын башында Филипп Голошекин жана Левон Мирзаян турган. Ошол мезгилде бүткүл казак эли бул эки адамды каргыш менен эскерчү. Сталинге жазган катында Голошекин казактарга экинчи үркүндү уюштуруп кыңкетпес бир элге айландыруусун убада кылат. Ошентип Сталиндик авантюристик агрардык саясатынан улам бүткүл Совет аймагы ачарчылыктан жабыркаган. Кыргыз жергесинде Казакстан аймагынан 100 000 жана Сибирден 30 000 адам ооп келет. Өздөрү оор экономикалык абалда жашаганына карабастан, меймандос бечарага бел карыпка караган болгон кыргыз эли баш калкалап келишкен аш жылаңач казак боордошторуна колдон келген туугандык жардамдарын беришкен. Качкын казактардын алачыктарынан кадимгидей бир шаар курулуп, ошол жерде жашап калгандыгын Жусуп Атабыз күндөлүгүндө эскерет. Алардын арасында учурдагы Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин атасы Кемал Токаев да болгон. Элге таруу жүгөрү уну таратылган. Ал күндөрү Кубанычбек Маликов Төгөлдөш суусунун эки тарабы ачкачылыктан өлгөн казактардын сөөгүнө толуп кетти деп эскерген жайы бар. Жусуп Абдрахман уулу күн сайын түнкү Фрунзени машина менен кыдырып, өлгөн казак боордоштордун өлүктөрүн жыйнатып, сый менен жерге берилүүсүн камсыздаган. Өз көзү менен ачарчылыктын кесепетин көргөн Жусуп Атабыз күндөлүгүндө Филипптин иши ушул нерсеге алып келди деп абалды баалап жазып калтырган. Москванын каарынан коркпостон 100 000 деген качкындар кабыл алынат. Албетте, Жусуптун казактарга болгон урматы жогору болчу. Бир учурда Алмата шаарында бир топ казактар менен достошкон. Экинчи жагынан казак элинин күйөө баласы болгон Жусуп өз кызматтык карьерасы менен өмүрүн садакага чаап, жардам колун сунат. Жусуп Абдрахман уулунун чечимине ылайык качкындардын шартын жакшыртуу максатында казынадан атайын 150 000 рубль бөлүнгөн. 1500 бала жетим балдар үйүнө жайгаштырылган. 1931-1933 жылдар аралыгында Москвадан келген көрсөтмөлөргө карабастан Жусуп Абдрахман уулу дандын жана эттин планын 30 баязга гана тапшырып, өз элин ачарчылыктан сактап калган. 1916 жылгы үркүндө 42% калкын жоготкон кыргыз экинчи үркүндө көтөрө албайт, кырылып калат деп корккон. Өз билемдикке салып дан бербей жана казактарга жардам колун сунган үчүн Жусупту Москванын каардуу жазасы күтүп турган эле. Көп өтпөй 1933 жылы ал кызматынан бошотулган жана партияга карата Кыргызстандын данын чачып жок кылды жана уурдады деген айып тагып сөгүш жарыялаган. Анткени
Анын ыйманы Голошекин сымал өз элинин акыркы буудайын тартып алууга жол берген эмес. Күндөлүгүндө жазууларга ылайык ал алгач Исакей уулу Баялы атабыз менен кеңешип, Казакстандагыдай абалга жеткизгенден көрө план аткарбай кызматтан кетүүгө даярбыз деген чечимин кабыл алышат. Ал башкалар сымал Москванын алкышы үчүн эмес, элдин бакубат жашоосу үчүн эмгектенген жан эле. Ар дайым душмандарым мени мактаганда, мен дайыма элиме зыян алып келчү иш жасап койбодумбу деп ойлоном, деп кооптонуп турчу. Өкмөт башчы мезгилинде Жусуп Абдрахман уулунун орус тилинде күндөлүк жазуу адаты бар болчу. Күндөлүгүн Жусуп атабыз минтип баштаган. Күндөлүгүм: мындан ары сен менин жалгыз сырдашым жана ишеничтүү досумсуң. Бирок сен мени белгилүү бир мөөнөткө чейин гана сатпайсың. Менин колумда турган чакта сен мага эч качан чыккынчылык кылбайсың. Бирок башкалардын колуна өтө ырзымат абал өзгөрөт. Мындан ары эч нерсени жашырбастан сага төгүлөм. Аттиң, сен жөн гана угаласың, бирок жооп бере албайсың. Тагдыр ушундай экен. Бешиниме жалгыздык жазылыптыр. Канчалык оор болсо да тагдырга моюн сунуудан башка арга жок. Эй досум, сага айткан нерсемди эч кимге айтпагын. Муну көзүм тирүүм кезимде суранып жатам. Ал эми мен өлгөндөн кийин каалаганыңа айта берсең болот. Ооба, өзү айткандай ал күндөлүк анын колунда турганда унчукпастан тутуксумал болчу. Бирок 1933-жылы НКВД аркылуу Сталиндин колуна тийип калат. Сталин дыккаттык менен күндөлүктү окуп чыгып, өз колу менен күндөлүктүн башкы бетинде Жолдош Каганович, Молотов, Калинин, Орджоникидзе, Ворошилов жана Микаяндан Кыргыз Совнаркомунун төрагасы Жолдош Абдрахмановдун күндөлүгүн окуп чыгуусун өтүнөм. Окуп бүткөн соң кайра мага кайтаргыла деп кол койгон. Жусуп атабыз ал күндөлүктө советтик режимдин дөшааларын сындап критикага алган. Албетте ататалган партиялык кызматкерлер Жусуптун бул кылыгына көз жумуп кое албайт болчу. Ошентип 1933-жылы кызматтан бошотулгандан кийин Абдрахман уулу Жусуп Самарага, андан кийин Оренбургка үй бүлөсү менен биргеликте кызматтык сүргүнгө айдалган. Табиятынан эмгекчил болгон Жусуп атабыз сүргүндө да жөн жатпастан Самара жана Оренбург аймагында чарба иштерин жетектеп турган. Ошентип 1937-жылдын 4-апрель күнү Жусуп Абдрахман уулунун Оренбургдагы үйүнө НКВД кызматкерлери келип аны камакка алышат. 6 ай бою түрмөдө суракка алышат. Ага өзгөчө ыкмаларды жана кыйноолорду колдонуп, кээ бир кагаздарга кол коюуга мажбур кылышкан. Суракты Зеликман аттуу үзөөкөр алган. Оренбургдагы түрмөдөн ошол мезгилдеги СССРдин башкы прокурору Вышинскийге кат жазган жана кол койгон бардык протоколдогу маалыматтарды төгүндөгөн. Түрдүү ыкмалар менен алынган бул протокол канчалык мыйзамсыз болсо да, бирок бүткүл койгон айыптардан баш тартканы эске алынган эмес. 1938-жылдын күз айларында Лаврентий Берия кезектеги атууга кете тургандардын тизмесин Сталинге алып келет. Сталин өз кезегинде тизмени бир сыйра карап чыгып, Абдрахманов деген фамилияга келгенде колу менен көрсөтүп, "Муну эмнеге?" деп сурайт. Берия: "Иосиф Виссарионович, бул Англиянын агенти жана антисоветтик пропаганда жасаган. Ошондой эле күндөлүгү табылган да", дейт. Сталин дароо 4 жыл мурун окуган күндөлүктү эстеп ордунан турат. Берияга аркасын салган абалда бир топко ойлонуп, анан колун көтөрүп туруп шилтеп коет. Бул атууга кете берсин деген ишарат болчу. Кекчил Сталин Жусуптун күндөлүгүндөгү ага карата койгон дооматтарын жана ачуусунун кечире алган эмес. 1937-жылдын күз айларында Жусуп Фрунзе шаарындагы НКВДнын түрбөсүнө которулуп, 1938-жылдын ноябрь айында ага Оңшул Троцкий уюму менен биргеликте Совет бийлигин кулатууга жана Кыргызстанды СССРден бөлүп чыгууну көздөгөн, Англиянын колдоосу менен антисоветтик террорлук диверсиялык ишмердүүлүк жүргүзгөн деген айып тагылган. Буга кошумча пан-түрчүлдөр менен байланышы бар, Алаш Ордо партиясынын мүчөсү, Социал Туран партиясынын негиздөөчүсү деген айып тагылган. Кээ бир маалыматтарга ылайык, сурак алган тергөөчүнү чаап жибергендиги үчүн ошол жерде күзөтчүлөр тарабынан атып өлтүрүлгөн деген божомолдор да бар. НКВДда Жусуп менен биргеликте суракка алынган Бектурсуновдун айтуусу боюнча, Абдрахман уулу Жусуп канчалык кыйноого алынбасын, максатташ жана пикирлеш бир да адамды саткан эмес. Эч кимди күнөөлөбөй, эч бир күнөөнү мойнуна албастан, эч кимди каралаган да эмес. Анын моралдык жактан сындырыш үчүн бөлмөсүнө бет башы канжалаган Баялы Исакеевди алып келишкен. Жусуп анын бетин суу менен жууп, жаратын таңып берген. Оор абалда да ал өзүнүн бийик адамгерчилик сапатынан тайган эмес. Абдрахман уулу Жусуп 1938-жылдын 5-ноябрь күнү атылып өлтүрүлгөн.
2 күндөн кийин ошол доордогу Кыргыздын саясий, маданий жана илимий каймагы болгон 137 адам да атылган. Кылмышын жашыруу максатында НКВД кызматкерлери алардын өлүктөрүн Чоң Таш айылынын четиндеги жайгашкан кыш чыгаруучу заводдун мешине ыргытып көмүп салышкан. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында ал жерде казуу иштери жүргүзүлүп, кайрадан мусулманчылыкка ылайык жерге берилген. 1937 жылдын апрель айынын башында Жусуп атабыз камалаарын сезип, аялы Гүлбахрамга балдарды алып тезинен Фрунзеге кайткыла деп көрсөтмө берген. Анын Анбар, Алибек деген уулдары жана Аида, Раиса, Ленина деген кыздары да бар болчу. Жусуп Абдрахман уулу эң кичүү кызын көрбөй калган. Анткени ал камалган учурда кызы Ленина энесинин курсагында эле. Гүлбахрам апа кош кат болгону аз келгенсип, 4 баласы жана карыган энеси менен биргеликте эптеп Фрунзеге жетип келет. Бирок Борбордон башпаанек таап албастан 4 жыл бою азыркы Гөгөл жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан малканада жашаганга мажбур болушат. Мындан ары Жусуптун балдарына эл душманынын балдары деген ат коюлган эле. Тааныган белгендердин баары аларды батырып алуудан коркуп, алардан жаа бою качып калышкан. Бир учурда бүткүл Кыргызды ачкачылыктан сактаган Жусуптун үй бүлөсү эми мынтип курсагы жакшы тойбой өлбөстүн күнүн көрүп калат. Балдарын мектепке албай койгондо Аида аттуу кызын шаардын четиндеги мектепке бир өзбек жигити жашыруун окууга алганы маалым. Бирок кийин жогорку окуу жайга өтүүгө тоскоол кылышкан. Окууну бүтсө да жумушка албай бут тосушкан. Уулдары Алибек жана Анвар экинчи дүйнөлүк согушка аттанып, Алибек гана кайтып келген. Бирок ал да жаракатынан улам көп өтпөй көз жумган. Жусупка болгон зулумдук ошол менен гана чектелбестен, иниси Токо жана кайнагасы да камакка алынган. Агасынын көлөкөсүндө байкалбаган Токо да өз кезегинде чыгаан залкарлардын бири болчу. Ал Кыргыздан чыккан биринчи билимдүү экономист катары мамлекеттик пландоо комитетин түптөп, ал органды бир топ жыл башкарган. Пландоо экономиканын негиздерин биздин республикада калыптандырган, социалдык жана экономикалык өнүгүүгө жол салган инсан эле. Тагдырдын жазмышына ылайык ал да агасы менен бир күндө атылып кеткен. 1968 жылы Компартиянын борбордук комитети Абдрахман уулу Жусупту реабилитация кылган. Ал эми 1988 жылы Абсамат Масалиевдин буйругуна ылайык толугу менен акталган. Жусуп атабыздын эң кичүү Лелина аттуу кызы тамчы тамган эски тамда жашап, өмүр бою заводдо оор жумушта иштеп жүрүп өмүр кечирген. Өмүрүнүн аягына чейин 3000 сомдук пенсияга жашаган Жусуп атабыздын кызы 2017 жылы каза болгон. Канчалык кыйынчылык көрсө да атасынын мээнетин ортого коюп, мамлекеттен эч нерсе талап кылган эмес. Ленина апа, биз жашообузда көп кыйынчылык көрдүк. Бул карлыкка да чыдайбыз. Бирок учурдагы атка минерлер өз карлыгы жөнүндө ойлонуп койсун деп көп сөз айтчу. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары Совет көчөсү Бекеринен Абдрахманов деп өзгөртүлгөн эмес. Анткени бул эгемендүүлүк алгандан кийин Совет доорунун бүтүшү жана Жусуп атабыз түптөй баштаган кыргыз мамлекеттүүлүгүн башатын билдирген бир символика. Бирок тилекке каршы улуумун өкүлдөрү жана жаштарыбыз дагы деле бул көчөнү советский деп атап жүрөбүз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Жусуп Абдрахман уулунун 120 жылдыгына карата президентибиз Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык Абдрахман уулу Жусупка Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам ыйгарылды. Ушул жылдан тарта ар бир мамлекеттик мекемеде Жусуп Абдрахман уулу жана Исхак Разак уулунун сүрөттөрү илине баштады. Албетте, бул жакшы бир саамалык. Балким күн сайын анын сүрөтүн карап, ошол жетекчилер Жусуп атабыздын мээнетин, эмгегин, насааттарын эстеп турушаар. Жусуп атабыз отуруп эмгектенген үстөл, олтургуч көп жылдар бою Илимдер академиясында турган. Быйыл ал реставрация кылынып, мамлекеттик тарых музейине берилди. Үстөлдүн кээ бир жерлеринде арабча жазуулар да бар болчу. Учурда кыргыз тарыхчылары жана журналисттеринин мойнунда дагы бир олуттуу милдет бар. Албетте, Жусуп атабыздын өмүр жолун, таржымалын, жашыруун деген грифтер менен жашырылган архивтерден ачып чыгып, элге жарыялоо. Дүйнөдө 7000 тил, 2500 улут бар. Бирок саясий картадан 200ге жакын гана мамлекет орун алган. Дал ошол 200 мамлекеттин ичинде чакан болсо да бирок Кыргызстан деген эгемен өлкөбүз бар.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө нар көтөргүс салымын кошкон инсандардын бири Жусуп Абдрахман уулу. 6,5 жылдык өкмөт башчы кызматында Жусуп атабыз өз жанын ортого коюп, элинин жыргалчылыгы үчүн тынган эмес. Тынч заманда колубузга телефон кармап, тарыхта из калтырган бул инсанды сындап коюу оңой. Балким, ошол кезде Жусуп Абдрахман уулу коркоктук кылса, же анын ордуна Голошекин сымал бир башка бирөө болгондо, азыр бул видеону даярдап жаткан мен, же аны көрүп жаткан сен болбой калмаксың. Сөзүбүздүн аягы Жусуп атабыздын күндөлүгүндөгү бул саптар менен аяктайбыз. Бүгүн ипподромго бардым. Ат чапкан учурумда кыргыз насилим ойгонду. Элиме болгон сүйүүм жүрөгүмдү дагы козгоду. Ал сүйүүмдү калкыма кылган кызматым менен акташым керек. Бул ой менин өмүрүмдүн аягына чейин коштойт окшойт. Ак эмгегимди ата мекенге арноону чечтим. Тагдыр жолум татаал болгону менен Кыргызстандын эгемендүүлүгү, эркиндиги жөнүндө айткандарымды түшүнгөндөр аз. Түшүнбөгөн түркөйлөр көп болду. Канжагага башымды байлаган каар заманда Кыргызстандын башкалардын катарында багымсыз болоорун эңзеген тилегим эртең ишке ашаарына ишенем. Эркин элдин эртеңи болот. Өз элиңдин эркиндигине кызмат кыл. Мен чапкан жолдун сапарын улаантар сенсиң, урпагым. Ала тоону, аны байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла.